Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен бир бул жакта маселе сиздерге тиешелүү эмес. Өзүм жеке маселем менен сүйлөп коеюнчу, кечирим сурайм. Бизде кээ бир депутат айымдар бар да, кээ бир деп айтсам азыр башкалар капа болот. Куран окутуптур жакын арада эле, билбейм качан. Куран окутканда биз 3 айлык каникулда жүрдүк да. Биз келе албай калдык, туурабы? А эми келип Куран окутуп коебуз. Жаткан жери жаннатта болсун, бейиште болсун. Бирок эч качан көрөт элем Куран окуп келбесең, сенин апаң өлгөндө деген сөздү мен айттырбаймын. Айтып коеюн, коллегалар, бул жердечи чача пача деген ушаңарды токтоткула. Өз ичи арада ичиңерде чечишип алгыла. Эч качан бирөөнүн апасын асылганыңарды укпайм мындан ары. Сиздерге тиешелүү. Бардыңыздарга тиешелүү. Мындан ары бирөөңүздөрдүн оозуңуздардан чыкпасын, катуу тиет экен мындай сөз. Ооба, Куран окутулду. Кудай сактасын. Куран окуган бара албай калсак, азыр мен барсам эжеге кандай гана сөздөрдү айтпады. А өткөндө дагы айтат. Көрөт элем сенин апаң өлгөндө деп. Туура эмес, мындайдан кайталык. Биз тем более эл өкүлү мындай нерсеге барбайлык. Барыңыздарга рахмат. Апага асылбагыла мындан ары эч качан.